Кыргызбек байке, алгачкы суроо мына кыргыз курама командабыз көкбөрү боюнча чемпион болду. Көкпар боюнча тилекке каршы экинчи орун алып калдык. Анткени эми мындай баарыбыздын оюбуз боюнча, үмүтүбүз боюнча көкпардан дагы көкбөрүдөн дагы чемпион болмокпуз. Потенциалыбыз күчтүү болчу. Анан ушул көкпар боюнча бир чоң чыр жаралды. Калыстык боюнча, жанагы ыз учуу боюнча ошону айтып берсеңиз, мындай кесипкөй адис катары кандай адилетсиздик болуп калды калыстык жерден биринчиден? Биринчиден айта кетсек, негизинен көкпар оюну боюнча эң башынан баштап эле көптөгөн адилетсиздик нерселер болду. Бул оюнга чейин эле. Оюнга чейин эле, анткени Кыргыз Республикасынын көкпөр федерациясы бир нече жолу ушул бир консенсуска келели, оюнду алдын ала жакшылап түзөлү, ынтымактуу өткөрөлү, казак туугандарыбыздын тоюн жакшы көркүнө чыгаралы деп биз көкпарга өзүңүздөр көргөндөй Кыргыз Республикасынын азыркы учурдагы легендарлуу аттарын жана легендарлуу улакчыларды чыгардык. Бул деген сөз казак туугандардын ушундай 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүп атканда ушул тойдо көкпардын бир өзгөчөлүгүн баамдап, көкпар деген дүйнө жүзүнө таркаш үчүн салымычты кошуш үчүн биз ушундай мыкты курама команданы түзүп бердик. Экинчи маселе келе турган болсок, биз сунуш бердик. Серке чабалы десек, булар жок, биз деген серке чаба албайбыз, муляж чабабыз деди. 15-июлда болгон окуя. 15-июлда бизге муляжды беребиз дешкен. Бирок тилекке каршы биз 6-сентябрь күнү ушул жака келгенде гана муляжды алдык. Бул нерсенин баардыгы эми учурдан пайдаланып оюнчуларга ыраазычылык билдиргим келет. Муляждын салмагы 33 килограмм болсо дагы, ыңгайсыз болсо дагы, ушул желимден жасалган болсо дагы биздин оюнчуларыбыз мыкты оюн көргөзүп, ошол муляжды серке катары колдонуп, шеңберге бир нече салымды салгандыгы үчүн мен абдан ыраазычылык билдирем. Муляж боюнча ушундай болду. Кыргыз коомчулугуна, дүйнө жүзүндөгү элге айтып кетким келет, анткени биз муляжды оюн башталарына 2 күн калганда алдык. Бул эң алгачкы биз үчүн болгон тоскоолдуктар. Дагы айта кете турган болсок, бул жерде мисалы үчүн поляны ала турган болсок, поля негизинен жакшы болду, чаңдабайт экен биздикине салыштырмалуу. Бирок ошол эле учурда аттар үчүн бир топ оор. Поляда кумдун төгүлгөн калыңдыгы калың катмар болду аябай. Үчүнчү айта кетүүчү нерсе, ушул биз негизи оюнга чыгаардын алдында дагы бир топ суранганбыз, кече күндө суранганбыз. Ушул башкы судействого бизден Кыргыз Республикасынын көкпөр федерациясынан бир адамды киргизип, ошол судействодо болуп, ушуга окшогон бир топ чоң каталар кетти. Мен ойлойм, бул казак элинин катасы эмес. Бул нерсе менен биз казак элин күнөөлөшүбүз керек эмес. Анткени казак кыргыз биз бир тууган элбиз. Ортодо гана ушул оюн талаасында гана кеткен мүчүлүштүктөр бул оюнчулардын ортосунда гана болгон жаңжал болуш керек деп ойлойм. Бирок негизинен алганда Казакстан тарап Кыргызстанга барганда бир топ жолу жеңишке жетишкен учурлар болгон. Бизге да келгенде, биз дагы келип Казакстанда оюндар болгондо ар дайым эле ушундай катачылыктар боло берди. Мен ойлойм, эми федерация биз бир чечимге келишибиз керек. Мен ойлойм, бул ушунча аракет кылдык, бирок бул нерседен такыр майнап чыкпады. Балким эми башка мамлекеттер менен көкпөрүнү дүйнөгө даңазалоо иретинде башка мамлекеттер менен иш алып барабызбы деген ойлорубуз келди федерацияга. Анткени өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан тарап казак боордошторубуздун тоюнда ушул оюндар көрүпкө чыксын деп башка көкпөрүгө катышып жаткан башка 5 мамлекетти ат менен каржыладык. Бул 1,5 километрден бул жака аттарды алып келиш, топтош, чогултуш дагы бир той эмгекти талап кылат. Бул федерациянын жана биздин өлкө башчыбыздын Садыр Тургожоевдун дүйнө жүзүнө көкпөрүнү даңазалоо багытында болгон бир чоң колдоосу болду. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиргим келет. Бирок мен ойлойм, келечекте балким азыр эмес, биз кыргыз тарап ушул оюнду өнүктүрүш үчүн бир топ жакшы консенсустарга, жакшы келишимдерге биз даяр экенибизди билгизсек дагы, негедир казак тарап ошол нерсеге даяр боло албады да. Балким келечекте даяр болот. Бирок
жакынкы күндөрдө эместигин биз түшүндүк да. Эми Кудай насип кылса биз мындан ары көкбөрүнү өнүктүрүш үчүн Америкада, Россияда, Түркияда өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Легионерлерди жөнөтөлү, аттарды берели, үйрөтөлү, иштейли, кыргыздын көкбөрүсүн Орта Азиянын деңгээлинде эле дүйнөлүк масштабта жайылып табуу деген. Ошол пландарыбыз бар. Кудай насип кылса, ушуну бирге баарыбыздар менен чогуу ишке ашырабыз деген чоң ой максаттабыз. Эреже боюнча ушул эки курама команда ойноп атканда, мисалы үчүн любой башка бир таймашта эки курама командасы ойноп атса, ушул бир команданын тем более ээсинин курамасына калыстар ошол дүйнөнүн өкүлдөрү болбойт деген эреже бар. Көкбөрүдө андай эреже жокпу? Эми өткөрүп жаткан той ээси тойду каалагандай башкарам деген таризде болуп калды окшойт. Бирок мен айтып кетүүчү нерсе, бул нерсе Кыргыз Республикасынын Көкбөр Федерациясынын Көкбөр оюна дагы тиешелүү. Биз ушул нерсеге ортодогу калыстыкты мыкты деңгээлде чагылдырыш үчүн биз Кыргызстандан келген квалифицированный эл аралык даражадагы судьяларды ортого чыгардык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Көкбөрүдө Кыргызстандын гана улакчылары 2 жолу оюн талаасынан сыртка штрафной поляга турушту. Бул деген сөз биз казак тарапка дүйнө жүзүнө Көкбөрүдө кандай адилеттүүлүк бар экенин көргөзгүбүз келди бул нерсе менен. Албетте, балким бирөөлөр айтышы мүмкүн, кыргыз тарап өздөрүнө кызык болуш үчүн, өздөрү жеңиш үчүн ушул ортого өздөрүнүн судьясын чыгарып койду. Бирок биз дүйнө жүзүндөгү элге ушул нерсени туура жеткириш үчүн биз өзүбүздүн мыкты судьяларыбызды ортого чыгарууга туура келди. Балким казак тарапта ошентип ойлосо керек, бирок оюн учурунда кеткен кемчиликтер, судьялардын болгон иш аракеттери, мен ойлойм бул айдан ачык билинип калды. Анткени дегенде бир топ оюн талаасында ушунчалык чоң мүчүлүштүктөр болду. Андан тышкары дагы айта кете турган болсок, казак тарап бизге Кыргызстанга Көкбөрүнү дагы бир топ поляны өзгөртүү боюнча сунуштарды айтып, тайгазандарды биздин полябыз чоң, биз полябызды кичирейте албайбыз. Биз айткан жерге гана тайгазанды коесуңар деп өздөрүнүн баягы сунушун бизге таңуулашты. Ыңгайлуу шарттарын койгон турбайбы? Ооба, өздөрүнө ыңгайлуу. Бирок биз айла жоктон тайгазандарды жакын кое албай, казак тарап берген сунушка ылайыктап, Кыргызстандагы болгон стандарттык оюн талаасынан 40 метр узакка тайгазандарды койдук. Бул дагы болсо баягы эми биз максималдуу түрдө казак тарапка консенсуска барууга болгон биздин далалат иш аракеттерибиз эле. Эми курбанчылык болбой койбойт, бардык жерде курбанчылык кылып гана биз ынтымакка келебиз деген ойдо биз ушундай чоң иштерди алып бардык. Бирок өкүнүчкө карата оюндун жыйынтыгы калыстар тарабынан биз ойлогондой калыстык болбой калганы бизди өкүндүрөт. Соц тармактарда дагы бир жаралган суроо, бул жана Кымызбаев деген калыс абдан адилетсиздик кылып койду. Ошол боюнча бир чара көрөсүңөрбү, бир апелляция бересиңерби? Анан жалпысынан эмне үчүн ошол финалга апелляция берген жоксуңар деген суроо жаралып атат. Айта кетүүчү нерсе, биз кече күнү ушул нерсени кече күнү кечинде Кыргыз Республикасынын Көкбөр Федерациясы өзүбүзчө чакан жыйын куруп, ушундай адилетсиздик маселелери жаралышы мүмкүн экенин алдын ала билип, биз Кыргызстанга барып, окуп, көкпардын эрежелерин бизге да окуткан эл аралык деңгээлдеги Аслан Кабжанов деген жаш мыкты судья бар эле. Ошол калысты көкпар оюнуна Кыргызстан менен Казакстандын ортосуна казакстандык болсо дагы ошол жигитти ортого судья кылып чыгарып берүүсүн биз официалдуу түрдө Казак Көкпар Федерациясынын баш калысы Ахметов Гани мырзадан суранып кат жазганбыз. Бирок өкүнүчкө карай бул биздин катыбызды мындайча айтканда эске да албады. Өздөрү каалаган калысты чыгарды. Этегинде ушундай элди ренжиткен, биз эле эмес, кыргыз эмес, казак элинин бир топ катмарын ренжиткен ушундай бир кылмыштар пайда болду. Ошо апелляция бересизби, бербейсизби? Бүгүнкү күндө бул нерсенин пайдасы жок экендигинде биз ынандык.
Анткени Казакстан тарап менен Казакстандык көкпар федерациясы менен биз мындан ары иш алып баруу маселесин карап атабыз. Анын жанында мен ойлойм, мындан ары эгер иш алып барбасак, апелляция берүүнүн дагы эч кандай кажети жок. Анткени бул нерсе бизге дагы Казакстан тарапка да бир пайда алып келбейт. Дагы бир жаралган суроо бул жана 3-1 эсебинен биз утуп атканда жанагындай жанжал чыгып кетти. Ошондо бир убакытта кыргыз курама командасы ошол кетип калалы деген чечимге келди окшойт, анткени арыраак барып туруп калды. Анан мүмкүн ошол андан нары ойнобой эле коюш мүмкүн эле деген ой жокпу сизде? Мүмкүн 3-1 менен бүтүп атат, эми жанагындай чыр болуп атат деп кетип калган эле туура эмес болгон жок? Эми балким кээ бир адамдардын оюнда ошол нерсе туура болушу мүмкүн. Бирок эми биз антип эми көкпарда анча-мынча мындай бул оюнчулардын ортосунда мындай маселелер жарала берет. Буга калыстар туура чечим чыгарып бериш керек. Эң негизгиси. Кыргызстан тарап ойнобой кетип калдык, утуп атканбыз деп кетип калганыбыз мен ойлойм ал учурда туура эмес болуп калмак. Эмне дегенде биз боордош элбиз казак эли менен. Анан ортодогу 12 оюнчунун айынан бүткүл казактын тоюн бузуп таштап кеткенибиз бул туура эмес болуп калмак деп ойлойм. Эгерде оюн так болуп, ачык болуп, биз кандай счет менен жеңилсек дагы биз ыраазы болмокпуз. Бирок ушул калыстардын адилетсиздигинен жеңилип калганыбыз бизде аябай чоң мүмкүнчүлүк. Дагы бир суроо, жанагы камчы менен чапканда эреже боюнча кызыл карточка берип удаление кылат деген. Ошол үчүнбү? Бирок кылган жок. Негизинен ал видео боюнча биз атайын обращение кылып, соцсеттерден ошол видеону алып чыгып, биз ошолорго көргөзүп тастыктап бергенден кийин дагы жарым саат бою чечим чыгарбай, анан ошонун этегинде гана 2 мүнөттүк оюн талаасынан сыртка чыгарууга удаление берди. Негизинен казак тараптын көкпар эрежесинде 5 мүнөттүк, анан 2 мүнөттүк удаление берилет негизинен. Бул грубый, мындайча айтканда, одоно бузуу болуп эсептелди. 5 мүнөткө берилиши керек эле, негедир 2 гана мүнөткө берилип калды негизинен. Эми бул ар кимдин өз абийиринде кандай чечим чыгарат. Мурда берген интервьюда сиз айттыңыз, мүмкүн биз тарап көкпардан баш тартабыз деп. Эмки дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргызстанда болот, ошондо көкпар кирбей калабы? Мүмкүн кирбей калышы мүмкүнбү? Билесиздерби, буга чейин көкбөрү оюну Казакстанда өтө турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда көкбөрү оюну кирбей калган негизинен. Биздин президентибиз баш болуп ушул нерсеге өзүнүн салымын кошуп жатып киргизген. Эми бул маселелер жогорку деңгээлде чечилчү маселелер. Биз бул нерселерди айта албайбыз. Бирок Кыргызстанда өтө турган көчмөндөр оюндарында эгер Кудай насип кылып кызмат кылып калсак, биз максималдуу түрдө бардык командага бирдей шарт түзүп, дүйнө жүзүнө калыстык кандай экенин, чындыгында эгерде биз бул спортту дүйнө жүзүнөн жогорку деңгээлге алып чыга турган болсок, биз максималдуу түрдө бардык командага бирдей шартты түзүп, жогорку деңгээлде калыстыкты өткөрүшүбүз керек деп ойлойм. Эми көкпардан көкбөрүгө өтсөк, көкбөрүдө биздин команда чемпион болду. Ойногон деңгээли боюнча таймаш кандай өттү, негизи кандай болду деген суроо жаралып атат сизге ошол суроо. Негизинен көкбөрү боюнча дагы кызыктуу маселелер аябай жаралды. Анткени казак тарап бизге оюндун акырына чейин, оюн башталгычакты бизге муляжды бербей биринчиден. Анан экинчиден биз 30 килограммдык муляж чабабыз десек, булар 33 килограмм кылып жасап коюшту. Аны эми баягы ачык айтышыбыз керек, биз федерация өзүбүз ушул ат сарайга алып келип алып бычак менен тилип 33 килограммдык муляжды 30 килограмм кылдык. Эмнеге? Бул муляжды биз казак-кыргыз гана чаппайбыз да. Мисалы 33 килограммдык муляжды америкалыктар, түркиялыктар, орусиялыктар булар көтөрө албашы мүмкүн. Сиздер көрдүңүздөр, Түркия менен Американын ортосундагы оюн счет 1-1 болуп аяктап, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда биринчи жолу көкбөрүдөн були тыкмасы колдонулду. Бул тарыхта биринчи жолу болуп аткан нерсе. Бул деген сөз эки мамлекеттин ойноо деңгээли бирдиктүү деңгээлге көтөрүлүп, бири-бирине мыкты атаандаштык жаратып,
ушундай кызыктуу ыкма менен булут менен бүткөнү бул биздин көкбөрү оюнун дүйнө жүзүнө жайылып, америкалыктар дагы, түркиялыктар дагы ушундай бир жогорку деңгээлде ойноп башташканын биз көрүп алып абдан сүйүндүк. Бирок ошого карабастан муляжды жасап, алар көтөрө ала тургандай кылып оюн талаасына ылайыктап бергенибиз бул мен ойлойм чоң жеңиш болду. Анткени муляж 30 килограмм болуш керек Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясынын эрежеси боюнча. Көкбөрү боюнча дагы токтоло кете турган болсок, биздин көкбөрүчүлөрүбүз өтө чоң мыкты деңгээлде оюн көргөздү. Ошол эле учурда казак тараптагы мыкты даярдыкта экенин көргөзүп, 4 салым салууга жетишти. Мен ойлойм бул нерседен биз көкбөрүдөн утулсак дагы, утсак дагы биздин негизги максатыбыз бул дүйнө жүзүндө көкбөрү оюнун ата-бабаларыбыздан калган нарктуу оюнду, аскер оюнун, стратегиялык оюнду дүйнө жүзүнө жайылтуу. Негизи дүйнө жүзүнө пропагандалоо бул биздин көкбөрү федерациянын иши. Биз ошол максатыбызга жеттик деп ойлойм. Анткени казак туугандарыбыз ошол салымдар салынып атканда, биздин улакчыларыбыз ошол муляжды көтөрүп барып Тайгазанга секирип кылып атканда эң негизги кызыктуу моменттер, кызыктуу учурлар ошол жерлерде гана болуп жатты да. Ошондуктан мен ойлойм азыркы Тайгазандагы ушундай бир сонун жасалган оюнчунун ден соолугуна эч кандай зыян келбей турган деңгээлде атайын иштеп чыгып биздин профессионал агайларыбыз жасап чыгышты. Эч ким травма алган жок. Ошондуктан мен ойлойм эми балким келечекте Америкадагы, Россиядагы башка мамлекеттерге ушул оюнду жайылтсак, биз бул оюнду бир башкача деңгээлде сумого, Япониянын сумосуна окшогон же мисалы жудого окшогон бир башкача бир жогорку деңгээлде оюнга алып чыгабызго деген ой тилек максаттарыбыз бар. Мен дагы сиздин оюңузга кошулам. Анткени бүгүнкү финалда sold out болду, стадион толду. Анан аякта дүйнөнүн 84 өлкөсүнөн медиалар келди. Чоң медиалары. Анан алар ушул оюнду чагылдырып атканда, мен өзүм уктум, менин коллегаларым I love this game. Мен бул оюнду сүйүп калдым. Мен ошо өлкөгө барып ошол жөнүндө атайын репортаж кылам. Ошондой да киргизиш керек деген көп ой пикирлерди уктум да. Анан ошого жараша ушул көкбөрүнү өнүктүрүү үчүн азыр Кыргызстанда кандай шарттар керек, кандай каржылоо керекпи же мамлекет жактан өзгөчө бир көңүл керекпи деген суроо. Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясы Америкага барып, Америкада көкбөрү федерациясын ачууга жетиштик. Азыркы учурда өзүңөр билесиңер, Россия мамлекетинде бир топ ички республикаларда дагы көкбөрү федерациянын филиалдары бар. Андан тышкары азыркы учурда түрк туугандар менен дагы бир топ сүйлөшүүлөр болду. Кыргызстан тараптан мыкты оюнчуларды алып, аларды атайын мыкты даярдоодон өткөзүп, бизге ушул оюнду үйрөтсөңөр экен деген сунуштар түштү. Андан тышкары мына өзүңөр көрдүңөр, Түркия менен Американын оюнунда Америка жеңилип калып, Американын капитан командасы Лед Хаул ушунчалык бир шолоктоп ыйлаганын көрүп алып, биз бир башкача кубандык. Көкбөрү дагы бир дүйнөлүк бир башкача спорттун түрүнө айланып, америкалык улакчы ушул спортту сүйгөнүнөн, ушул спортко жанын бергенинен кабар берет деп айтсам жаңылышпайм. Ал бизге билесиздерби эмне деп айтты? Эгерде биз Түркияны утканда биз Кыргызстан менен ойномокпуз деп. Анткени алар Кыргыз мамлекети менен ушул оюнду ойногусу келип, ушул жака келип, биз аларга ушунчалык жакшы мыкты аттарды бердик. Ошолорго ыраазычылык билдирип, өздөрүнүн көздөрүнөн жаштары чыкчакты бизге ыраазычылыгын билдиргенде, мен ойлойм ушул биздин жетишкендигибиз. Эми Кудай насип кылса, өкмөт тарабынан колдоо болсо, мамлекет башчыбыз тарабынан колдоо болсо, мен ойлойм көкбөрү биз бир башкача баскычка, башкача деңгээлдеги оюндарды дүйнө жүзүнө тартууласак болот. Биз бир эле көчкөндөр оюнунда эмес, Кудай насип кылса, мына азыр президентибиздин колдоосу менен, өкмөттүн колдоосу менен жаңы стадион курулганы турат. Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясынын сунушу менен ошол жаңы стадионду атайын көкбөрү үчүн Колизей формасындагы жаңы ат майданды куруп берүүнү сунуштаганбыз. Ошол нерсени биздин жетекчилерибиз кабыл кылып, Кудай насип кылса, Кыргызстанда азыр жаңы ат майданда биринчи орунда ошол
колизей формасында салынган, оюнчулар отурганда баягы илгерки гладиаторлордун согушунда чыккандай атайын оюн талаасынан улакчыларды үстүнөн карап отуруп аттардын дем алганына чейин угула тургандай бир мыкты бир шарттар түзүлөйүн деп жатат. Мен өкмөтүбүзгө ошол ипподромду курууга ийгилик каалайт элем. Эгер биз ошол нерсени куруп жетишсек, Кудай насип кылса, мен ойлойм бул оюнду биз UFC'ден да жогорку деңгээлге, бокстан да жогорку деңгээлге алып чыкканга азыркы учурда убакыт келип жетти деп ойлойм. Мен каалайт элем ушул Кыргызстанда достук менен ынтымактын, Сары Өзөн менен достуктун оюндарын Америкадан, дүйнө жүзүнөн элдер келип, Япониядагы сумонун ички оюндарын, ички чемпионаттарын көргөндөй, бизге дагы чет мамлекеттен келип, элдер ушул оюндарды көрсө деп. Кудайым баарыбызды ошол күнгө жеткизсин. Буйруса, Кудай буйруса, Кудай берсин ошону. Сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ушул чын эле көк бөрү оюнун бийик деңгээлге алып чыгып, кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин атыбыз жалпы дүйнөсүнө баарына жайылат деп үмүттөнмүн. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар.